Бүгүнкү күндө Ош шаарында бала бакча жетишсиздигинен улам калаадагы айрым жогорку окуу жайларга караштуу колледждерди мектепке чейинки билим берүү мекемелерине айлантуу шаардык депутаттар тарабынан 2021-жылы демилгеленген. Мындан улам окуу жайлар менен келишимдер жүргүзүлүп, имаратты мамлекетке алуу токтому кабыл алынган. Ага ылайык мурдагы финанс юридикалык колледжинин кошумча имаратынын ордуна Ош мамлекеттик университетинин Ыйман мектеп гимназиясы жана бала бакчасы ачылат. Учурда курулуш иштери жүрүп, Ош шаардык кеңешинин төрагасы баштаган депутаттар жеринен таанышты. Мамлекеттик бала бакчаларында 100 бала, 150 бала окуган, барып тарбияланган жерлерге 250-300 балага чейин тыгылып атышат. Кезекте турган балдардын саны болсо, аны айта албайбыз, аябай эле көп, 1000 деп эсептелет. Мүмкүнчүлүгү бар университеттерге, мүмкүнчүлүгү бар бир чоң мекеме ишканаларга өткөрүп берип, ушул жерди бала бакча кылып, мамлекеттик бала бакча кылып иштетесиңер, өзүңөр иштетесиңер, өзүңөрдүн мамлекетке, биздин шаардык мэрияга аябай эле чоң жардам болот да, бул нерсечи. Ош мамлекеттик университети имараттын оңдоп түзөө иштерин өзү жүргүзүүдө. Бала бакча 140 орунга ылайыкташып, жаш балдар үчүн спорттук аянтчалар жана талапка ылайык ашканадан тартып бардык шарттар каралат. Жерде балдар үчүн мындай бүт шарттар каралганда, кийим чече турган бөлмөсү өзүнчө, тамактана турган бөлмөсү өзүнчө, жата турган бөлмөсү өзүнчө, ар бир группанын, ар бир тайпанын өзүнүн ошол кол жууй турган жерлери бар, тамактана турган жерлери бар. Анан ушул балдарды Ош мамлекеттик университетинин ошол мыкты адистери, ошол тарбиячылары тарбиялап, ушул районго кызмат көрсөтөбүз. Бала бакча менен катар 200 орундуу Ыйман мектеп гимназиясынын курулуш иштери жүрүүдө. Билим берүү мекемелеринин иштери ушул жылдын августтун акырында аяктап, сентябрь айында пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Ош мамлекеттик университети бул Орто Азияда флагман университет десек болот. Бүгүнкү күндө үзгүлтүксүз билим берүүнүн бир прототипин алып келип атат. Ал деген сөз бул биринчи бала бакча, андан кийин мектеп, андан кийин университет, андан кийин ишке жайгаштыруу боюнча дагы бир топ алдыга олуттуу иштер жасап аткан окуу жай десек болот. Ошонун бүгүнкү күндө дагы бул баштап аткандыгы, ушундай иш-чараларды алдыга жылдырып аткандыгы, бул бир эле болсо Ош клубу үчүн эмес, Ош шаардыктар үчүн дагы ушундай бала бакча ачып берип аткандыгы бул Ош клубу үчүн татыктуу нерсе десек болот. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.